Анткени ташип ал жыйындын мурун келип, депутаттар эмне кетти? 2 ящик автомат алып келип, силер эмне бу жерде отурасыңар акылдуу сөз сүйлөп, бу жерде сынтап, давай автоматтарды алып туруп жөнөгүлө, мына 2 автобус келди деп туруп жөнөтүп берген. Күлкү нерсе да. Анткени барып келди, анан жабык эшикте эмне жабык? Элдин бардыгы айтат ал жерде Баткенде. Силер бизге чечип бергиле ушунун бардыгын. Бизге коопсуздук камсыздап бергиле. Биз жакшы жашайлы дегенде требование. Башка эч кандай требование жок элде. Ташиев негизи мынча көп бийликти Ташиевке бербеш керек эле. Ташиев өз билемдиктин кылып атат. Садыр Жапаров буга отношение кылганда семейный да отношение кылат, и балдарын да мактайт, и Ташиевти көрүнгөн жерде өзү менен алып жүрөт да, аны досум деп. Ташиев азыр кылган жумушу менен оппозицияда кереги жок. Анткени Ташиев создал такую проблему, которую Садыр Жапаров должен решать. Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын тет-а-тет берүүсүн баштайбыз. Биздин студиянын бүгүнкү мейманы генерал-майор Өмүрбек Субаналиев, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Өмүрбек мырза, студияга келип, маек берүүгө келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сурообуз эле азыркы ушул актуалдуу тема болуп аткан кыргыз-тажик чек арасы. Мына жакында Кыргызстан тараптан дагы, Тажикстан тараптан дагы 4 пост алынып салынды деп айтылды. Сиздин ушул боюнча пикириңиз бизге кандай болот? Тажик тарапка кандай болот ошонун алынышы? Биринчиден бүгүнкү күндө ал жөнүндө көп эле пикирлер айтылды. Эң башкы пикир бул элдин пикири. Мына 2 күндөн бери ошо айылдардын тургундары обл администрацияда Ташиев келсин, ошо менен жолугабыз, не себептен ошо бир погран застава 4 посту алдырып койдуңар деп нааразычылык акциялар болуп атат. Бул деген ошого жооп да, мындайча айтканда. Эми тактический, стратегический жагынан бул постторду алдырганы же алдырбаганы бул эң жаман убакыт болуп калды да. Анткени менин лично оюм бул тажик тараптын ультиматумуна биздикилер макул болуп калгандай сезилди да мага. Анткени жанагы УКМКнын башчысы Ятимов быйыл февралда жанагы биздин жоокерлер менен атышуу болуп погран заставада, ошодон кийин бул Ташиев менен жолукканда ачык эле айтпады. Протоколдор аткарылбаса, биз чоң кагылышууларга болуп кетиши ыктымал деп эле ошондой эле айткан кышында. Анан ошодон кийин мына сентябрь айында чоң кагылышуу болуп кетти. Согуш болуп кетти да, мындайча кагылышуу дегенде туура эмес, бул кадимки агрессия, согуш болду. Bunun бардыгы кесепети бул 4 пост эмес, бул жөн эле шылтоо. Анткени буларга кичинекей победоносный эме керек да. Мындай согуштун жыйынтыгы. Ошон үчүн булар айтат, мына биз согуштук, мына 4 посттун баарын алдырдык депчи. И ушулардын бардыгы эмнеге эметип атат? Булардын бардыгы ушу ворукка жол салмайдын деле негизи эмеси. Бир ыкмаларды, анткени алар айтып атат, биз ворук эч качан анклав болгон эмес, эски карталардын баарында деп, ошо менен эле талашып жүрөт. Биздин эмне үчүн делимитация болбой атат, биздин границалар? Только бир эле нерсе, ошол жер эме да, ошо чечилмейинче эч качан делимитация болбойт көп жерлер. Анан дагы калган жерлерде претензиябыз бар, тигиндей деп айтып атышпайбы? Бирок бардыгы сөздүн башы ошол ворук боюнча эле. Анан биздеги элдин бардыгы ошол жерде
көп жылдан бери ошо делимитационный приграничный вопростор боюнча эл жакшы билет. Ошон үчүн жанагы мен ойлойм бул биринчиден туура эмес болуп калды. Экинчиден ушундай гуманитарный катастрофа болуп турганда 140 000 киши жанагындай убакта ошол үйлөрүн тыштап качкан, бул деген эвакуация гуманитарный катастрофа деп коет негизи. Эвакуация болгончу бул бир областтын качып кеткени да. Талас областы, Нарын областы эли бир киши калбайт деген. Бул деген эмнени билдирет? Элдин баары коркуп калды. Тажик тарап атайын кылышты да ушундай агрессиянычы. Элдин баарын коркуталы деп. Не себептен Аксайды жана башка Борукка жакын эмелердин баарын өрттөп салды. Жанагы Аксай дарыясындагы көпүрөнү жардырышты атайын. Бул снаряд менен аткан жок, именно жардырышты. Бунун баардыгы ошол жерде жергиликтүү жашаган калкты коркутуу, бияка келбесин, кетсин деген мааниде да. Анан апрель айында дагы тиги 21-жылды мына бийлик алмашкандан бери эки чоң кагылышуу согуш болду да. Бул апрель убагында мен губернатор болчумун. Азыр сентябрда чоң кагылышуу согуш. Не себептен болуп атат? Булар азыр мына жаш бийликке жаш балдар келди, жаштар келди, ошолор жаш кезинде, музоо кезинде сүзүп алалы деп эле ошонун баарын жазып аткан мезгилде мен губернатор болуп келгенде эле айткам. Пока чечпей туралычы бул маселелерди. Экономика жагын көтөрөлү, контрабанданы токтотолу, элдин шартын эметели, достуктун баарын чыңайлы. Потому что могу бүгүнкү биз турган позицияда бул эчтеке чечилбейт. Допустим, Боруктун маселесин чечсең, анда биздин айылдар анклап болуп калат, райондор. Аларга бербейсек, алар жанагынтып атат. Ошон үчүн тынчтык үчүн буну козгобойлу, мурункудай эле иштей берели десек, жанагындай группа бар да, Садыр Жапаровдун тегерегиндегилер, жана 30 жылда кыла албаган мурунку президентти биз кылышыбыз керек деп туруп, уран менен бүт эртелетебиз, чечпегенди чечебиз деп жулунгандар болду да. Ушулар кимдер? Негизи Баткен областы боюнча бунун баардыгын кадровый маселеси, ушунун баардыгын саясатта жүргөн бул Бурханов болчу. Даже мен губернатор болуп туруп бир кадры чечип алган жокмун. Потому что бүт баардыгын менин келечекти уже Бурханов чечип койгон. Мен менен бир күндө аким, зам, губернатор барды келди да. Мен аларды билген деле эмесмин. Ошондой кепте мындайча айтканда. Анан бул маселе антип чечилбейт негизи делимитация. Бул деген кылдааттык менен чечиле турган. Анан жана протоколдорго ойлонуп кол коюш керек. Анан эле жөн эле түндө эметип алып эле 3кө чейин иштеп эле кол коюп койбойт. Анткени тажик тарап жылдан жылга айтышат да, кол коюлган протоколдордун баарын аткаргыла деп. Биздикилер болсо айтат, жок, ал жөн эле намерение, бул ратификация болгон эмес деп тура берет да, кол коюп эле. Бирок аларга бул нормативный документ. Ошон үчүн алар жана римский статус боюнча айтып атканы да ошо да, бүт любой документти жооп бериш керек, анткени ошо мамлекет кол койгондордун баарын жооп берет. Анткени президент ошолорду дайындайт, булардын баардыгы мамлекеттик кишилер депчи. Эми ошол кол койгон, мисалы ошо 42-чи протокол, анан мурдагы 39-чу протокол булар жокко чыгарылыш керек деп айтылып атат. Ал жокко чыгарса болобу, ратификация боло электе? Жок, эмне себептен границада мондай кагылышуулар болуп атат да? Конфликт деп коет. Анткени экинчи жак ушу документтерди көрсөтөт, ошону эметет да, аткарышын эметет. Анткени эки жактын тең колу бар да. Ошондой эле жана биздин протоколдор боюнча Садыр Жапаров чоң пресс-конференция берип атканда айтпады эле. Мына мен Рахмон менен сүйлөшсөм, Рахмон мага кагаз көрсөтүп атат. Мадумаровдун кагазын жанагы 49 жылга кол коюп койгон, аренда деп $1 сатып алдык депчи. Ошону көрсөтүп атат. Мен эмне кылайын деп, мына Мадумаровдун үстүнөн уголовный иш ачышып, дүңгүрөтүп жер бардыгына, анан парламентке чейин барып, аны эмеге ответственностька алып келебиз деп, уголовный ответственностька
эмени сурагады депутаттардан о привлечении согласиясын. Эми ошону бул бир протокол. Эми азыр экинчи протокол бар, жанагы 39 деп атпайбы? 39-ту дагы барды кол койгон эки жактан. Анан кийин секретность деп эле биринчи күндөрү бүт эмеге чыккан анын бардыгы. Сайттарга чыккан, бардыгы эле жерде болгон. Анан кийин эле секретность деп койду, бирок эч кандай секретность эмес. Жөн эле жашырып атышат, потому что бул невыгодный болуп калды бизге. Анткени жана ош жакта аткылашуу болуп калбады, ошо баткенден кийин ош тарапта, чоң алай жакта. Анан ошол жака ташып барып, анан ошол интервью берген. Болду, мен будан биз кайтабыз, буну жазабайбыз деп койгон. Анан ошодон кийин кайта жанагындай напряжение болду да, 39-чу боюнча азыр элге дагы чыгарбай атканы. Ал деле эч кандай жашырын деле жок. Ал жана жолдун особый статусу боюнча капчыга аркылуу жол салынат деги бу деп кол койдурушкан. А бул эмне себептен комиссия ошондой болду? Анткени биз 28 апрелде чоң согуш болуп кеткен, жана 36 жараныбыз каза болбоду ошондо головнойдо. Анан 29-да анда Ташиев жок болчу. Президенттин поручениясы менен Садыр Жапаров мага чалып, делегацияны мен башында болуп, мен менен казыркы депутат, анда первый зам МВД болчу Сүйүн Өмурзаков, анан казыркы погранслужбанын генералы Шаршеев, анан ГКМдин первый замы төртөөбүз, Якимов менен, Согдин губернатору менен, анан погранслужбанын чоңу менен Тажикстан жолугуп, анан кол койгонбуз протоколго, согуш токтотолду саат 7-де деп. 29-да саат 7-де эле согуш токтоп калган. Анан 30-да түштөн кийин эме келген, Стамбулдан Ташиев. Келгенден кийин сразу комиссияны топтоп, биринде түндө жана 39-чу протоколго эле бүт эле ошо баруктун тегерегинде жол боюнча эле кол койгошкан. Аябай, ошондо биз деле айттык. Эми бизди аларга караганда көбүрөөк түшүнөбүз. Анткени мен Оштун начальник ККМБС болуп жүргөндө 23 жыл мурун бул ситуация ошондо эле канча 98-97 97-98 2 жыл начальник болгондо ошондо эле ушундай проблемалар болчу. Анда Баткен область эмес Ош область болчу. Мен көзөмөлдөчүм ошонун баарын. Биз ошондо деле жазчубуз. Ушуну эртелек чечеличи ушундай убакта десек, анда эч ким көңүл бурбай койгон буга. Ошондо эле ушундай проблемалар болуп. Ошондо сиз кандай көйгөйлөрдү койдуңуз эле, эмнелерди чечиш керек болчу? Потому что азыркы ошондо шарт жаңы эле жана декларацияларга кол койгондо. Декларацияга жаңы эле кол коюшкан. Биринчи жолу жанагы 91-жылы декларация независимостьке, эгемендүүлүккө кол койгон. Ошондо границалардын баардыгы ошо ойдон калат, кимде калды деген. Экинчиси Ельцин кайта президент болгондо, жана СНГ мамлекеттери кайта чогулуп туруп, кайта 94-жылы кол коюшуп, экөө тең биздин жаңы парламенттерде ратификация болгон. Бул основной законный болуп эсептелет. Юридически подкреплен дүйнө жүзү ушуну тааныйт. Аны ошодон кийин чечип коюшубуз керек болчу да, ошого такап элечи тез эле чечилмек ошондо. Тем более ошондо Варукта да эл аз болчу, көп жерлер бош болчу, жакшы кетмек да. Просто биздикилер көңүл бурбай койду да. Анда дагы Акаев деле жаш болчу, мындай кыйын президент боло элек болчу еще. Понимаете? Көп нерсени түшүнчү эмес ал деле. Ошондон убакытта кетип калды да. Бирок биз ошондо разведка, контрразведка ошондой эле жазып атчубуз. Кийин эме болот депчи. Бирок анын баардыгы, к сожалению, болбой калды да. Ошо жана биз жактан 4 пост, анан ал жактан 4 пост дегенде мындай тең салмактуу болбой калат деп ошо элдерди айтып атпайбы? Ал жакта 30 миңден киши бар болсо, биз жактарда 3 миңдей эле киши бар деп айтып атат. Анан ошондо эле биздин жайлоолорубуз, токойлор кетип калат деп атат. Анан сиздин учуруңуздагы ошо Головной деген суу сактагыч да ошол жакта деп айтылып атпайбы?
Эми эмне болот ошол протокол боюнча? Эми жана мен оюмду такансы айта албай калдым. Эми Садыр Жапаровго Рахмон менен сүйлөшкөндө бул 3 протоколдун аткарылышын талабын коет. Бул жанагы Мадумаев кол койгон протоколду дейт. Экинчиси 39-ту дейт. Азыр 42-ни дейт. Biz уже ага кол коюп болгондон кийин бизге кыйын болот буну кайта бирдеке кылышка. Анткени тажик тарап буну признавать этпейт. Ошентип эле келатат бүгүнкү күн. Анан жана сиз айтып аткан головной боюнча деле. Мына головной боюнча премьер-министр Марипов туура эмес айтып алды. Анан кийин тигинтип ой менен айтты. Өзү дагы кийин интервью айтып аткан, мен башкача ой менен айттым эле деп ызы-чуу чыгып кетпеди беле? Головной. Ошодон кийин сразу тажик тарап бизге айтты. Все, казыр головнойдун чегара суунун ортосу менен өтөт деп. Мировая практика ушундай. Суунун ортосу менен өтөт деп. Анан жана апрель айында да жанжал чыгып кетти бизде суу боюнча. Биз апрелден май, июнь айларында Тажикке суу беребиз договор боюнча. СССРден бери договор 4 водохранилище ачылгандан бери. Ошону беребиз деп, анан ошонун алдында аларга бир канал кетет да. Ошону берердин алдында ошонун баарын жакшы жазап, дамба урап түшүп калбасын деп жылда акча бөлүнөт. Ошол жерге ремонтный жумуш жүргүзүп койсун деп бетон менен. Ошону жазайлы десек жазаттырбайт да атайын. Келип алып, анан ошодон таш ыргытуу тополоң болуп кетти. Ошондо бул марттын эмес болчу, аяк болуп калган. Анан ошол жерге чейин барып, катуу кетип, алар да тиги 4 көчөнү сразу эле жаап коюшат. Өйдө жанагы мост биздики деп атпайбы, бизге аренда берген деген жер жанагы. Ошону анан биз кайта сүйлөшүп атып, эметип атып токтотконбуз анын баарын сүйлөшүү жолу менен. Анан ошо проблема болуп калды да андан кийин. Булардын баардыгы бир мындай эме издей беришет да. Биздин пробелдерди, биздин жанагы эмелерибизди, анан дагы көп протоколдор боюнча ким кол койду. Даже мен изилдесем уже изилдей албай калдым да, как губернатор убагымда. Анткени биз бирдеке мындай хозяйственный жумуш, чарбачылык жумуштарды аткаралы деп жасак, алар айтат, бул жерге кылбайсыңар жумуш. Потому что протоколдо 100 метр жанагы неописанный участоктарда иш кылбаш керек дейт. Анан биз нар жагын кылалы десек жумушту, анда болбойт да, 600 метрге деп оюнан чыгара беришет да, лишь бы напряжение. Анткени булардын ою тез убакыттын тез аранын убагында биздин жана вопростор чечип алыш керек. Граница аябай напряженный туруш керек да булардын. Тынчтык болбош керек да, Баткен областынан. Анткени алар бизден алып атат. Биз аларга претензия жок, алардан ала турган эчтекебиз жок. Алар бизден Кыргызстандан алабыз деп атышат да. Ошон үчүн. Анан сиз айтып аткан жанагы эмелер боюнча биздин жайлоолор бар. Оркуп менен өтөт. Биз аларга коридор менен өтөбүз, милиция менен. Биздин өзүбүздүн жайлоо Оркуп аркылуу өтөт. Анын баардыгы мурунтан бери уже жолго салынып калган. Алчы. Алар да билет да, качан кыргыздар өтөт, график менен өтөт, малын айдап өтөт тияка. Анан ошондо деле козубузду уурдап алыптыр, койлорубузду ороосуна киргизип алыптыр деле чатак. Бүт эле границада ошо менен заниматься этесиң да. Башка проблема жоктой да. Анан кийин апрелде жанагы чоң согуш болуп кеткенде булар жөндөн жөн эле элек жакты да басып алышты. Анан бүгүнкү айтып атышпайбы, жана сакалчандар, тиги бу деп, буларда территориальная оборона деп коет. Территориальный резервный группалар. Жанагы Шох деген генерал бар, мурун согуш жүргөн боевик, тиги бу ал начальник милиция. Ошо өзүнүн кишилери менен жанагы апрель айында дагы Лелек районуна ошо тараптан кирген. Булар да аркада жанагы заправкалардын баарын өрттөгөндөр да булар да. Анан биздикилер айтат, 3-чү күч бар, тигиндей, мындай деп каяктан баарын чыгарып, анан жанагы секретарь совета безопасности айтып атпайбы? Жана интернетте фейк чыгарып койсо, ошону секретарь совета безопасности Иманкулов алып чыгып алып туруп, ушунча 12 миң киши келет экен, тиги бу деп ого өтер коркуп аткан баткендердин баарын коркутат фейк менен.
Анан биз да калады, жайладык, кууп чыктык. 200 солдатын аттык, 400 солдаты жарадар болду, тиги бу деп каяктагы эмелердин баарын, калктардын баарын ышкыртышат. Болбойт андай. Элге баардыгын алдабаш керек, протоколдордун баардыгын түшүндүрүш керек, жүргүзүш керек. Анткени чек аранын баардыгы ток ачык жер. Жана закрытый, анан секретность. Мына жогорку кеңеште карасаңар, баары эле айтып атат. Ой, секретный эчтеке жокпу? Же бүтүп депти. Төрагадан баштап барды ошону сурайт. Эч кандай секретность жок бу жерде. Просто наоборот элден туура эмес жумуш кылып алыштырып, элден жашырат да. Ошосу элден секрет болуп калат. Жакында эле ушу барып келгени боюнча дагы жыйын, жалпы жыйын жабык өтпөдүбү жогорку кеңеште? Анткени Ташиев ал жыйындын мурун келип, депутаттар эмне кетти? 2 ящик автомат алып келип, силер эмне берде отурасыңар, акылдуу сөз сүйлөп, берде сын тагып, давай автоматтарды алып туруп жөнөгүлө, мына 2 автобус келди деп туруп жөнөтүп берген. Күлкү нерсе да. Анткени барып келди, анан жабык эшикте эмне жабык? Элдин баардыгы айтат ал жерде, Баткенде. Силер бизге чечип бергиле, ушунун баардыгын. Бизге коопсуздукка камсыздап бергиле. Биз жакшы жашайлы дегенде требование. Башка эч кандай требование жок элде. Ушул эле кезде Садыр Жапаров оонду айтып, бизге тажиктер кол салды десе, Камчыбек Ташиев ошол бир интервьюсунда биз ошол чек арачылар менен, Тажикстан чек арачылары же аскерлери менен эмес, биз кандайдыр бир күчтөр, кишилер менен, балким боевиктер менен күрөштүк деп айтты да. Бул жерде мындай эки ача чыгып калды да, эки башка жооп. Биринчиден, ушунун алдын карасаңар, Министерство иностранных дел аябай катуу кетти. Бул дипломатический ведомство мындай на повышенных тонах өзүнүн дипломаттары менен, тиги Тажикстандар менен мындай сүйлөшпөйт дипломаттар. Булар болсо мурду менен катуу тийди. Чоң патриотизмди көрсөт. Сөккөнгө чейин барды да, мындайча кыргызча айтканда. Секретарь Совета Безопасности вообще Рахмонду жинди кылып койду. Жанагындай президентти чоң подвайт этип койду да. Президент мага айтты дейт. Рахмон менен сүйлөшүп келгенде. Бул вообще эчтекени түшүнбөй турбайбы айткан сөздү. Бул мен кантип сүйлөшөм деп айтты деп ошондо айтты. Анткени алар агрессорлор. Анан кийин ошо жанагы Асырлоо деген жана Тажик эмеде Афганистанда жайгашкан исламское движение, ИГИЛ, тиги булардын баары Кыргызстанга келет экен, базалат экен деп ал айтты. Анын барды. Булар агрессорлор, ал катуу тийди. ГКБ погранз заставалардын баардыгы айтты. Биз сакалчандарды көрдүк, кара кийим кийип алыптыр. Булардын баардыгы агрессор, чогуу келди деп. Вооруженный силы айтты. Болбогон киши калган жок. Биздин депутаттардын баардыгы айтты. Ондон болсо катуу сүйлөдү, өзү айтты, мен өзүм жаздым дейт жанагы. Текстин баарын өзүм жаздым, мына жүрөктөн алып жаздым деди. Всё, позиция түшүнүктүү, ал главнокомандующий. Анан эле Ташиев жанагынтип, жок, биз ким менен согуштук, тиги бу дегени, мен билбейм, эмнеге бул мынтип айтты. Кече Байсаловдон сурасак, ал деле билбейт эмнеге айтканын, өкмөттүн мүчөлөрү деле көбү билбей атат да эмне айтканын. Бул себеп мындай. Ташиев негизи мынча көп бийликти Ташиевке бербеш керек эле. Ташиев өз билемдиктин кылып атат. Анткени ал председатель ГКМБ, погранслужба ада. Ал как вице-премьер деп коелу, жана кабинет министрдин замы аркылуу МВДны да башкарат, Министерство обороны да баарын башкарат. Бул как главнокомандующийнин көп функцияларын өзү аткарып калды. Ошон үчүн бул айткан жаза деген жазайт. Эч ким дың эте албайт. Тем более Садыр Жапаров буга отношение кылганда семейный отношение кылат, и балдарын да мактайт, и
Ташиевти көрүнгөн жерде өзү менен алып жүрөт да, ана досум эле досум деп мамлекеттин бир чоң даражасына алып чыгып койду да, анан баатырды берди, өлө мактап тигинтип. Бул уже эме болуп калды да. Садыр Жапаров эменин заложниги болуп калды. Камчыбек Ташиевдин. А бунун баардыгын кылган бул жанагы Текебаев. Парламентте отурганда бул сүйлөп, буну жарым паша кылып, сен кылдың президент Садырды. Садыр болбойт эле президент. Сен кылдың ушунун баардыгын деп туруп, аны жарым паша кылып, аны көкөлөтүп, аны жылы берди. Ушул Өмүрбек Текебаевдин мындай сөзү ошончолук салмактуу? Жок, салмактуу эмес, бул направление берди. Анан ошо направление менен эмелер кетип калды. Бардык, чын эле деп. Биз кылбадыкпы? Давай музоо кезинде Садыр Жапаровду курчап алалы деп. Бүгүнкү күндө чын эле Ташиев аябай күчтүү. Парламент кимики? Ташиевдики. Бүт эле. Güç структураларынын баардыгы кимики? Ташиевдики. Кадровый вопростордун баардыгын ким чечип атат? Ташиев өзү чечип атат. Анан даже мына бүгүнкү күндө оппозиция айтып атат. Ташиевди жумуштан кетсин депчи. Жумуштан кетсин десе, жана өкүл атасы бар, жана Талгарбеков. Талгарбек чыгып алып туруп, жок. Бул оппозиция атайын, президентти алсыратайын. Өкөнүн ортосуна от жагып атат, алсыратайын деп, бирок Садыр Жапаровду жайлайын деп атат оппозиция Ташиевден. Ой, кетирбей эле койсун Ташиевди. Ташиев азыр кылган жумушу менен оппозицияда кереги жок. Анткени Ташиев создал такую проблему, которую Садыр Жапаров должен решать. Ошон үчүн азыр Рахмон менен сүйлөшкөндө, жанагы мурун бир протоколду чекесине такаса, азыр 3 протоколду такайт. Уже ловушкага түшүп калышты, эми кантип чечет жанагы чек ара вопросторун. Мен билбейм, потому что эки президент гана чечет буну. Ташиев да чечпейт, эч ким чечпейт. Анан кийин 2 жылда вот Ташиев жанагы кызматка келгенден бери канча киши каза болду? Апрелде 39 киши каза болду. Кийин 62 киши каза болду. 140 000 киши качып жүрдү. Ушундай талкаланды бардын бар. Ушунча үйлөрдүн баары күйдү, психологически травма алды. Дүйнө жүзүнө жана жар салганда бул акырын биз алар менен согушкан жокпуз. Погран застава менен согушкан жокпуз. Аскери эмелер менен согуш, биз бир түшүнбөгөн кишилер менен согуштук деп. Согушпаса алар чек арадан кантип? Анда Якимов менен сүйлөшүп атпадыбы? Биринчи Якимов менен анда Якимов ошолор террористический организациянын башында турат экен да? Ятимов. Сүйлөшөт. Ятимов менен келгенде погран службанын чоңу да келип атты барды. Эми бул болбогон сөз, разночтение болуп калды. Ошон үчүн бул на его совести Ташиева. Мен даже, допустим, мына как генералга деле айтпайт элем, кече деле эме деле айтпады. Азаттыкка биз чыкканда Эдил Байсалов айтты. Ташиев военный эмес деп. А Ташиев даже тойго барса генеральский формасы менен жүрбөйт. Кеп ошоду да. Ал өзүн военный сезет да. Военныйлардын баарын башкарат. Ошон үчүн азыр алардын өзүнүн честь офицері дегени бар, эмелери бар. Анан жана арбактар кандай болот билбейм, жана балдардын баары ата-энеси бар, балдары угуп атат, анан айтат да биздин ата-энелер эмне ким менен согушту, түшүнбөгөн кишилер менен согушту деп алар айтат. Бул бүгүн эмес, эртең сөз боло турган эме да. Азыр болбосо 5 жылдан кийин бул сөз көтөрүлөт да. Биздин ата-энебиз ким менен согушкан вообще баткенде. Анан жанагы террористический организация болсо, жана реактивный эмелери болсо, техникалар каяктан келди. Эмеди областной центрде атып атса барын. Анан билбейм, бул чистейший 100% некомпетентность да. Уже баш айланып калды бул эмеге. Чоң бийлик бергенде
киши адашып калат да. Ошон үчүн мындай СССРден бери чоң кызматка дайындаганда мындай структура менен дайындайт. Мен мурун бир интервью берип атканда айтканда Ташиевке азыр дозун сактасын, дос болсун, эч ким эметпейт. Бирок жанагы мындай нагрузка бербеш керек. Бирке жанагы эмелерин алып коюш керек, функцияларын. Госохрананы алыш керек, адан погранслужбаны алыш керек деп 11 сентябрда эле айткан. Потому что ошондо эле мындай уже күтсө болот эле да, жана Якимовдун февраль айында айткан сөздөрүн. Эмени аткарбасаңар протоколдорду чоң жанжал чыгат депчи. А бул жолу да ошону айтпады. Азыр эми министр иностранных дел дагы айтты. Дагы айтты. Еще жанагы Гебсинтип атпайбы? Аристотельдин эмесин сөздөрүн эметип. Азбуканы билгиле, саясатта акылдуулар саясатта болуш керек деп туруп вообще Ташиевдин көзүнчө ошонун баарын айтып турган кетип калбады. Это о чем говорит? Булар эч качан уже позицияларын эметпейт. Анан бир политический жагы да бар да. Рахмон ушунча жылдан бери президент. Анан Рахмон тажик элинин мен атасымын деп жүргөн киши да. Анан как это мен эң ушундай тажик кыйын элдин мында бизде анклав болуп калабы деген политиканы жүрүшөт да алар. Ошон үчүн Кыргыздан биз анклав кылдырбайбыз орукту деген кеп да аларда. Анан ошон үчүн биз жанагы очень этият болушубуз керек бул вопростордо. Жанагы протоколдорду койгондо, тиги эмелерди койгондо анан эч ким кепилдик бере албайт бүгүнкү күндө. Экөө канча сүйлөштү Ташиев менен Якимов. Ошон үчүн мен башынан губернатор болуп келгенде эле айткам. Давайте комиссиянын башына гражданский кишини коелу. Мурункудай вице-премьер по жанагы чек ара боюнча комиссиянын башында болуш керек. Мурунда болуп келишкен гражданский кишилер болгондо согушта эле көп чыккан эмес. Анткени алар билет да. А эки аскери киши болсо алардын артында да аскерлер бар да. Экөө мурду менен бири-бирине тийип эле жаман жакка кетип калышып атпайбы? Мына канча киши эметти. Аны ушинтип эле кишилер каза болуп жүрөт. Ошон үчүн жанагындай жерге комиссияга өкмөттүн бир кишисин коет. Мына азыр бизде комиссиянын ошо төрагасынын замы, Ташиевдин замы мурундагы болгон, азыр дагы болуп атат. Экөө тең Лялектин эмеде кулундары. Алар аякты жакшы билет Баткенди. Бирок алар бүгүнкү чейин бирөөсү интервью бере элек. Мындай гражданский долг деген бар да. Эмне үчүн бербейт алар? Тиги аксакал бар 70ке чыгып калган азыркы комиссиянын замы. Эмне үчүн бербейт атышат? Вот ошону сураш керек да, почему алар бербейт? Анан мында кагаз даярдап, мен деле катышып жүрдүм да жанагы эме комиссияларгачы. Бирок мен кол коюучу эмесмин, анткени мен комиссиянын мүчөсү эмесмин да. Губернатор катары катышып жүрдүм. Анан ичинен көрүп аттым да. Бул жерде только Ташиев минтет, Ташиев койсо эле кол кое беришет болду. Аткаруучу да бүгүн. Бизде аткаруу системасында могу президенттердин 4 президенттин башын жеген бул чиновниктер. Бүт баары кошуматчы, эки сүйлөгөндөр. Анан мындай өзүң оюңду айтсаң эле оппозиция, өзүң оюңду айтсаң эле бул ненадежный деп кадровый ошондой болуп калган да. Мындай болбойт, негизи подбор деген башка да. Баары эле ушундай тегерегиндегилер деп айтып атат да. Ошондой кимдер экенин айтса болобу? Эми мен айтпайм. Акыл үйрөтпөйм Садыр Жапаровкачы. Анткени жакында өзү айтпады, мага акыл үйрөтпөгүлө. Жок, жаштар деди да, сиз мындай жашыңыз улуу edi. Айтпайм, анткени ал айтпады. Мен өзүм билем, ким жакшы иштеп атат, ким жаман иштеп атат, мен өзүм билем деп койду. Анын кереги эмне азыр акыл айтып, өзү ой. Просто требовать этиш керек да, как гражданин, биз требовать этишибиз керек. Анткени биз бул мамлекетте жашайбыз да, биз кыргызбыз да. Биз Садыр Жапаров президент боло электе, Ташиев экөөм председатель боло электе эле патриот болуп өскөнбүз, патриот болуп жүрөбүз. Биз өзүбүздүн көз караш бар. Анан эле, бирок аларга айткан азыр эме керек. Если
чакырып сураса бир жөн. Жөн эле бирден айтып бергенде эмне алар? Аларга мындай сунуш катары акыл эмес, сунуш катары эмнелерди айтар элеңиз? Сунуш азыр мына кризис власти деп коет. Кризис власти бүгүн натуральный по всем признакам бул кризис власти деп коет. Эл доверие жок, мурунку до концалар, кыйкырып аткан эмелер тиги бул жок азыр доверие. Анткени проблема аябай чоң болуп калды, уже чоң болуп калды. Мына карагыла кече министр образованияны $110,000 менен кармап атат. Кече ротация деген болбой калды. Кече эме жумуштан кетип атат. Түскөл областынын губернатору, мэр города кетип атат. Должностной лицолордун баары. Уже обстановка аябай жаман чиновниктердин арасында. Буга чейин министр здравоохранениянын жүрүш турушу күлө турган нерсе. Адан кийинки жана кызматчылардын баардыгы. Бүгүн болсо мына кудасы чыгып алып туруп парламентте өкмөт кетсин деп атат. Акылбек Жапаровду. Понимаете? Bunun баардыгы bir мындай нездоровый уже обстановка да. Аябай жаман обстановка. Ошону кээ бирлер айтат, теңиз бөлтүрүктү жанагындай тойго берчи кыздайды мактап жүрүштү эле. Ал жанагындай болуп калды. Жана офисти ушундай убакта офис алса да көз жумуп, ушунун баардыгы, понимаете, эме да, недальновидная политика деп коет да, СР убагындагы да. Ошон үчүн бул көп нерсени эметкенде какалып кетет да. Ошондой эле кеп болуп калды да. Баардыгын мурун чечилбеген нерселер, мурун баары жаман эле, азыр биз оңдойбуз деп атат мына. 2 жыл болду, азыр уже отчет сурайт. Бүгүнкү күндө мен дагы айтып койсом, жанагы тип критиканы, здоровый критика да, айтсам жана вечерний Бишкек деген бар, жана эч ким деле окубайт алды. Ошого жазып коюшту, мына Асуан эле чок салып атат эменин ортосуна, Садыр Жапаровдун менен эменин ортосуна депчи. Мына бүгүн Талгарбек ошону чыкты айтып, Ташиев менен эки дос. Жүрө берсин эки дос. Бирок проблеманы чечиш керек. Уже проблема болуп калды. А проблема на самом деле чечилбейт бүгүнкү күндө. Потому что булар өзү создали проблему бүгүнкү күндө. Эми ушул туңгуюктан баары бир чыгыш керек да. Чыгыш керек, ооба. Чыкканга жараша компетенттүү адамдарды алып келиш керек, компетенттүү профессионалдар иштеш керек. Бизде мына мисал катары айтайын. Аскар Акаевдин убагында дос секретарь Месир Ашыкулов болгон. Лаборант болгон. Кийин Бермет Акаева китеп жазып туруп аябай талкалабады эмени. Месир Ашыкуловду ким элең деп, менин атам сени кылбады эле, ушунча даражага жеткирбеди деп. Ал дос секретарь өмүр бою дос секретарь болуп жүрүп, анан Атамбаев Акаевди өлө жамандабады кийин. Ошону КГБнын башына алып келген. Мен да ошто КГБда, ГКМБда иштеп жүргөндө биздин министр первый зам болчу, анан кийин ГКМБ болду, Месир Ашыкулов. Анан жана боевиктер келгенде, тиги булар келгенде, жана Баткенский события болгондо, бул болчу да. Ошондо бул ГКМБны ошондо да өлтүргөн. Разведка жок, контрразведка жок, эме некомпетент. Бирок аны мына бул чүйдүн кулуну чүйдү мага жакшылап кармап берет. Кийин бунда преемник кылам, тиги бу деп туруп, анан кийин даярдаганда эмени Месир Ашыкуловду. Некомпетентный кишини. Мен жогорку кеңеште иранский оружияны кармаганда, жана Тажикстанга кетмекте ушунун оружие. 20 вагон, 700 тонна оружия, жана Красный Кресттин контрабанда болуп келгенде, ошонун баардыгы Тажикстанга бармак, жанагы Тавилде Каратегин долинасына. Жана Ахмад Шахматтын атасы ошо жака келмек да, жана тоо аркылуу Октябрдын аягы болуп калган, тоолор жабылып. Ошон үчүн бизге контрабанда келген. Биз ошону кармап алганбыз, ошондо коррупция, тиги бу. Мен ошондо жумуштан кеткем да, Оштун ГКМБсынан. Ошондо эле айткам, бул уят кылат.
Дос деген болбойт саясатта. Аскар Акаевич деп ушу парламентте закрытый кылышканда мен открытый кылсын десем болбогон. Мен өзүмдүн жетекчиме айттым, колуңан келбейт сен. Сен старший лейтенант болбогон киши кантип генерал лейтенант болдуң. Ал да генерал лейтенант болчу. Сиз ошондо Ошту Мен Оштун ГКМБстин башкармасынын начальниги болчумун. Сизди ушу ошондо ачык айтканбыз да. Сен түбүнө жетесиң бул ГКМБнын деп. Түбүнө ошондо дагы эмелер чыгат да. Ветерандарды кагаз колду койдуруп алып, сонун эле туура эмес айткан. Даже Оштун ГКМБсинде жана эмелер бар да, мен кеткенден кийин жана сүрөттөр илип коет. Биздин мурунку начальниктер менин сүрөтүмдү алдырып. Анан мен кайта министр болуп калганда койгот, администрация иштегенде губернатор болгондо койгот, ушундай да. Жеке мамилелер дагы. Бул просто эле бизде кошоматчылык ушундай эме да. Биз адан эчтеке болбойбуз. Просто бизде мында кошоматчылык менен карьера кылгандар аябай көп да. Сизди журналисттер көп эле учурда мындай отставка боюнча рекордсмен экен деп айтышат да. Анан эмнеге сиз ошо бир кызматка койсо эле анан кайра отставкага кетип каласыз? Эми дальше эмне кылыш керек иштеп? Эси болбой атса, мына Баткенде эчтеке чечпейсиң. Чечейин десең, бир кадровый вопросты чече албайсың, потому что Бурканов чечет. Мен кабинетти кайтарып отурганда ага чейин маселе койдуңуз беле, ушул губернаторлор эч кандай чечпейт экен деп? Жок, мен кетип атканда мени лично Садыр Нуркожоевич менен анан эме сүйлөшкөм, Марипов менен. Ошондо сүйлөшүп атканда үстү-үскө эме кирип келип атпайбы? Бурканов. Анан Бурканов үчөөбүз сүйлөшүп калдык. Анан ошондо ладно, кийин вопростор коем дедим. Бирок мен деле ошондо айттым, еще азыр президент эмеге кире элек, 5 майдан баштап кирет да. Өзүнүн жана полномочия жаңы конституция боюнча. Ага чейин эме тиги Марипов эле чечет деп. Марипов болсо эмени айткандан чыкпайт. Тиги Бурканов. Мейли пока чыдап туралы деп, анан ошо кадрлар менен иштеп турдук. Анан 5-тен кийин жана особый статусту киргизип, аябай өрчүнөтөлү дегенбиз эмени. Баткен статусу. Баткен области только өрчүйт, когда Сагдийская область менен экономический, Ферганская область менен экономический эмет өрчүйт да ошондо. Анан кийин үчөө менен иштейбиз деп, торговый центрлерди куруп, эметип, жакшы иштейли дегенбиз. Контрабанданы токтот. Контрабанданы токтотуш негизи колдон келет эле. Наркотрафикти, эмелердин баарын көзөмөлгө канткен азыр век техники да. Оңой эле анын баары. Бирок ошого жеткен жокпуз, потому что жанагында жанжал чыгып кетти. Анан достор бийликте да. Ал дагы дос да тиги Бурканов. Эме Садыр Жапаров Ташиев да дос. Ошо. Анан ошон үчүн мен рекордсмен эмес, мен просто трезвый мыслить этем да. Анан кеттик. Дальше уже тем более и моральный жагы бар да. 36 киши өлүп атса, мен мурун биз губернаторда бийлик чоң болчу. Мен Баткендин колуна представитель болуп турдум да. Өкмөттүн эле представитель. Эч ким баш ийбейт. Губернаторда жок дегенде силовой структураларда косвенно баш ийет. Мен нарында мага баш ийчү ошондой анткени коллегиялардын мүчөлөрү сыяктуу анан бийлик бар болчу да. Губернаторларды Бакиевдин ордунда. Азыр чын эле жана азыр кайта бийлик барбы жокпу мен азыр жакшы эле билбейм анткени. Бирок өкмөттүн жана представительдигинде чын эле жок болчу бизде. Анан эмне кыласың? Вот кеп ошодо да. Азыр ушул кандай ошо башкаруу губернаторлор кандай мурунку статусуна алып келиш керекпи же кандай болуп реформа болуш керек? Негизи Сулайманов иштеп кетпеди, Алтынбек Сулайманов. Анын выступлениясы, анализи аябай жакшы болду. Ал айткан. Чын эле эч ким чечпейт губернаторду. Ал жоюлсун деп жүргөндө.
мурун жоюлушун деп жүргөн, бирок азыр жерлерде бийликти бериш керек деп. Децентрализация деген туура. Негизи 2 жылдын ичинде Садыр Жапаров реформа кылыш керек болчу да. Güç структураларын реформа кылыш керек болчу, эмени реформа кылыш керек болчу. Жергиликтүү бийликти, көбүрөөк бийликти губернаторлорго берип, акимдерге берип, эмени деполитизация кылыш керек болчу güç структураларын. Анткени өзү запкысын көргөн, үй бүлөсү менен өзү бардыгы зап көргөн. Наоборот, күчөп кетишти. Азыркыдай беспредел güç структураларында мындай болгон эмес. Мурункудай. Кандай беспредел болду? Жанагы камап атпайбы? Бардыгын эле блогерлерди, эмелерди, анан кийин свобода слова, эркиндикти баарын эле басымын алышпайбы? Мындай болгон эмес. Ар бир структура өзүнүн иши менен кылган. Биз Кыргызстан негизи эгемендикти алгандан бери биз свободный мамлекет болчубуз да. Биз депутат болуп жүргөндө да любой жерге барсак бизди айтчу. Мына Кыргызстан келдиңер, ой молодцсыңар. Жакшы силер. Өзүңөрдүн каныңарда бар. Силер свободолюбивый народсыңар деп бардык жерде айтчу. Биз чын эле ошондойбуз. Анан ошо айткан сөз үчүн преследование кылган бул чисто кошоматчылык. Анан мен ачык айтып коеюн. Как 18 жашымда погон таңган киши дейчи бала. Биздин Кыргызстанда güç структуралары президентти сактайт дегенден алыс болуш керек. Самый момент келгенде güç структуралар өзүнүн министрин, эмелерди укпайт. Милициядагылардын болобу, КГБнын балдары болобу, бардыгы эл тарапка өтүшөт. Эл менен чогуу эле болот. Ошон үчүн президенттер кийин айтып жүрөбү, мени жана президенттер айтып жүрбөй, мени жана алдап коюшту генералдар. Алар алдаган жок, колунан келбейт, башкара албай калат. Анан жана мисалы, ошол эле мына 2 жыл мурун Октябрьский события болгондо бүгүнкүгө чейин жана ГКМБнын чоңу, прокурор республики, ошо МВДнын министри, ошолорду жоопко тартыш керек. Негизи ушулардын баардыгын жана Октябрьский эмелер боюнча эмеге дагы Сооронбай Жээнбековго дагы бериш керек. Канча деген эме болду. Просто ал жана отставкага бийликке берип, анан бийликти тиги эмеге Садыр Жапаров өткөрүп койгон үчүн анан эмелер калкалап атпайбы, жана переговорго чыккан балдардын баардыгычы. Бирок андай болбойт, акыйкат болуш керек. Ошон үчүн азыр в любом случае эл требовать этет. Ошол эле Жунушалиевди, ошол эле жанагы ГКМБнын председатели, прокурорду ушундай эмеге алып келгени 2 жыл мурунку жана Октябрьский событиялар боюнча. Сиздин ошо комиссар Катани деген атыңыз бар эле, ошол жаш кезиңизде алган. Анан ошол азыркы коррупция менен күрөшүүгө же бир мындай күч түзүмдөрүнө сизди кызматка чакырса барат белеңиз? Эми мындай да, азыр бир интервью берсең эле, же өзүнүн позицияңды айтсаң эле, могу жана фейктер бар да, дежурный фейктер бар, эмелер бар, ошонун чоңу жана Орунбеков Дайыр. Дайырбек Орунбеков. Ошон фейктери чыгат. Ой, Сонолипге кызмат жетпей калыптыр. Мен кызмат сураган киши эмесмин. Мен кызматта жүргөндө бүгүнкү чоңдордун баардыгы патсан болчу. Мен карьерамы эрте баштаганмын. Мен ошол эле Ысык-Кульский ГУРовдун начальниги болгондо мен 30 болчумун. СССР убагында мен ошондо Садыр Жапаров бизде УВДда иштеп жүргөндө мен ошондо эле начальник болчумун. Ал да милицияда Садыр Жапаров. Понимаете? Мен тиги ГКМБнын председатели болуп, эмеде Ошто иштеп жүргөндө азыркы жанагы менин колумда иштегендер генерал болуп калды. Лейтенанттар болчу. Мен аларды жумушка алгандар.
Мен басқан жолды бұлар бірінші басып алышсын. Анан кызматтар. Мен кайсы гана кызматта иштеген жок. Кыргызстандын бардык жанында иштеп келдиңиз. Да, Кыргызстандын бардык булуң бурчунда иштеген. Мен өз убагында Атамбаевка деле айткам. Канча интервью бердим. Шопуруңду тый. Кийин шопуруңда камалат. Өзүңдө камалып кетесиң деп. Биз көрөгөч эмес, просто эле бул саясатта биз жаш кезектен бери билебиз анткени. Кандай ситуация каяка кетип баратат. Ошол эле Акаевга канча айттык. Кийин Бакиевке деле губернатор болуп жүргөндө мында отуруп алып деле айттык. Тыйыңыз энелериңиз балдарды. Сиз деген президентсиз. Президент деген эч кимди укпайт. Бардыгын угат, бирок өзү решение принимает. Президент турасында кийин алдандырган, президенттен андай болбойт. Анан кийин эки паша болбойт. Ошончо кыргыздар эки кочкор бир казан кайнабайт деп баш. Ошончо Кыргызстанда бир гана киши болуш керек. Центр принятия решений бирөө болуш керек. Анткени биз азыр президентский мамлекетте жашап атабыз. Эртең бүрсү күнү азыр айтып атпайбы, тигини кетирбеш. Бул это экинчи вопрос. 2 жыл болуп калды, уже Садыр Жапаровдун отчетун сурай баштайт. Эл, бул Кыргызстан. Кыргызстан сурап келген, активный эл бар, протестный электорат күндөн күнгө өсүп атат. Анан ушуну түшүнүш керек. Анан кийин жанагындай разведка, контрразведка, тиги бул деген барды жакшы иштеш керек да. Бул аналитический справкаларды бериш керек. А биздикилер эмне? Жанагы депутаттар туура айтат да, разведка төшөк деле аңдып жүрөт, тиги бу деп. Мына кадыр Темиров боюнча официально сот жазып атат, корутундуда жазып атат. ГКМБнын балдары, тиги МВДнын балдары виноват деп. Анткени булардын бардыгы политический заказ кылган, ошонун артында булар виноват болуп калат. Анан мен айтат элем, вообще безнаказанный болбош керек да. Негизи Садыр Жапаров казыр президент. Түрмөдө отурган. Спикер парламентте өзү түрмөдө отурган. Талант Мамытов. ГКМБнын чогу жарым паша Ташиев өзү түрмөдө отурган. Эми ушуларды незаконно отургузду деген соттордун бардыгын жазага тартыш керек да ушулар. Показательный кылып. Шу Темиров боюнча, Жок, өзүлөр боюнча. Анан биз чыгып алганда кечирип койдук, тиги бу дебеш керек да. Булар азыр чоң кызматтарда. Бул ошол эле жана прокурор республики. Булардын бардыгы жана жумуштан айдалып кетпеди бул өкүм чыгаргандай. Булар азыр показательный бизге түшүндүрүш керек. Мына ушул акмактар биз менен политический заказды кылган. Ушулар болчу деп туруп. Сиз да отуруп чыккансыз, Мен деле 2 жыл отурушкан. Превышение дозы. Болбогон жалан жаап, ушу көлдө иштеп жүргөндө. Анан кийин жанагы Объединенный фронт болгондо камашкан, бирок кайта эле чыгарып берген. Анан чапканда делолордун баарын эле сразу эле болгон. Бул саясий делолор болчу да. Ошонун баарын айтыш керек да. Анан кийин биз бийликке жеткенден кийин жок, биз бардыгын кечирдик деген болбойт. Мыйзам иштеш керек. Анан ошондо эл түшүнөт да, мыйзамдуулук деген кандай экен. Сиз оппозициялык кайсы бир бирикмеде мүчөсүзбү, барсызбы? Жок, мен оппозициялык эмеде эмесмин. Эч жерде эмесмин. Бирок ошол жана сунуштарыңыздарды берип атасыз, интервьюларда айтып атасыз. Ошол эми жанагы эң негизги чек ара боюнча эмне кылыш керек? Анан мамлекеттеги ошол жана кадрдык саясат дедиңиз, ошол боюнча эмне кылыш керек негизинен? Кадр саясаты боюнча көп деле аналитика кылбаш керек. Мурунку президенттердин эмесин кайталабаш керек. Ошибкаларын. Экинчиден, Баткен областы боюнча азыр комиссияларды жаңыратыш керек. Ташиевди жана комиссиядан кетириш керек. Гражданский кишини коюш керек. Анан гражданский Ташиевди кетирсе, жана Якимов да кетет.
Ятимовдо мурун председатель комиссия болгон эмес. Бул Ташиев болгондон кийин алда председатель комиссия болуп калды. Алар кайта вице-премьерин коет. Бизде да вице-премьерди гражданскийди коюш керек. Гражданский кишилер кайта сүйлөшүш керек. Анан кийин мындай эме болот да, структурный болот. Вице-премьер өзүнүн кабинет министровго доложить этет, кабинет министров президентке доложить этет. Анан совбезди карап, анан кийин протоколдорго кол коет. А биздики азыр Ташиев өзү эме да, шеф да, өзү билет. Все. Мен даже жана 39 протоколго кол коюп атканда связь жаман болчу. Мага чалып атты президент. Не болот астана? Я говорю, ушу комиссия иштеп атат дегенде эме дейт. Анан түнкү саат 3-тө кол койду да. Уже чарчап калган, согуштан кийин барды, мээ жакшы иштебейт. Ошону воспользоваться этип көп нерсени койдурушты. Ошондо деле президент даже билген жок. Эмнеге кол койгонун, кандай кол койгонун. Бирке кеңешиш керек да, президент деген президент да. Болбойт андай. Вот кеп ошон үчүн Кыргызстанда президентский правление деп Садыр Жапаров добуш бергендер талап кылат. Биз сизге добуш бердик элек. Кана. Ташиев это просто подчиненный. Аны азыр оппозиция кетсин деп атат. Это второстепенно. Просто оппозиция азыр өзүнүн эмесин айтып койду. Анан дагы жана айтып атпайбы? Сиз же эл мененсизби, же Ташиев менен деп жанагындай айтып атышпайбы? Ушундай требованиялар көбөйөрөт. Бул Кыргызстан. Будан да көп башталат. Кетсин дегендер чыгат анан. Понимаете? Бул деген демократиялык өлкө Кыргызстан. Биз Түркмения эмеспиз. Эми аягында бир суроо жана кайра тактап кетким келет да. Бир ушунун алдында эле президент кудасы менен анан Азим Рой деген киши менен сүрөттө чыгып кетти эле. Андан кийин сиз ошол кишини жакшы билериңиз жөнүндө айттыңыз, Ал кандай шартта келип калат, кандай шартта ушундай сүрөткө түшөт, эгер жана сиз билгендей болсо? Азим Рой дегенди мен Ысык-Көл ГУ начальник болуп турганда, бизге Москвадан эмелер келген да, ОПГлардын мүчөлөрү, 20 киши. Ошолорду бул конокко алып келген. Мен ошолордун баарын камагам. Бирок Азим Ройду камаган эмесмин, бирок Азим Рой ошолорду алып келген. Ошондо буну көргөмдө, буну да эмеге чакырганбыз допроско. Как раз Эльцин эмеге келген, бизге визит менен Кыргызстанга. Ошонун алдында болчу. Ошондо биринчи эметтик. Анан Көлбаев вор законе болгондо, Көлбаев менен чогуу бардыгы ошо мен мурун камап жүргөн балдар менен, алар уже бардыгы бай. Личный самолеттор менен уже Нарынга келип, ошол жерде сүт ичебиз. Анан ошол жерде жанагы вор закон деген намын жууп бермей болчу. Анан бүт Кыргызстандагы жана криминалдар келе баштады Нарынга. Анан биз алардын баарын кетирдик ал жерден. Мен губернатормун. Мен просто губернатор эмесмин, мен деген генералмын да. Анан айттым, болбойт бу жерде. Силердин сходкаңар деп туруп, анан баарын кетирдик ал жактан. Анан Ысык-Көлгө кетишти. Мен өзүбүздүн областтан өткөрткөн жокпуз. 9 бози тигишкен. Мен бул Азим Ройду жакшы тааныйм, анткени бул мындай бизнесмендер болот да, мурун соттолуп, бирок кийин бизнесмен болуп кеткендер толтура. Бирок Азим Рой бүгүнкүгө чейин криминогенный обстановкада Россияда, эмеде бардыгы менен эмеде жакшы. Бул бүгүнкү күндө чейин мындай 100% кетип калдым деген киши эмес. Бул влияет на все. Бул криминалдан кол үзгөн киши эмес. Аны барды билет. Анан жана биздин президент менен сүрөткө түшүп, эметкени бул чын эле уят нерсе болду да. МВД ага жана медаль берип, юбилейный милицияныкы 95 жыл. Жакында болсо ал 22 миллион сомду ГКМга Баткен областы боюнча которуп,
Эми бул деген биздин мамлекеттин эмес да. Уровеньде. Бул уят болуп турган нерсе. Мен ошо мисал келтирем да, Колумбияны. Тышкы карызыңды жабам дегенде болбогон президенттер. Жок, бизге жана андай болбойт. Бизге намыс керек депчи. Бул американский учеттордо бардык жерде бул өтөт да, анткени бул Азимрой эмеге да барып камалып келген киши да, Америкага. Жана япончик менен, кийин дед Хасандар менен бардыгы менен жакшы болчу да. Бул криминалдын ана башлар менен бардыгы менен жүрүп жүргөн киши да, анткени бул Ибраимовдун өлгөнүнө шектүү деп туруп камалган да. Камалып, анан Россияда, СССРде ошол жакта дальше камалган. Анан алар, чтобы Ибраимовдун өлгөнүнө биз тиешебиз жок дегенде, буга жанагы мошенничество, спекуляция, курал көтөрүп жүргөн, тиги булардын баарын эметип турган 7 жылга кезип беришкен. Биякта жана ювелирлерди тоногону боюнча чоң дело болгон. Анан ошондо канча милиция да камалып кеткен. Буларды колдоп жүргөн милициялардын бар. Ой, бул биз анда лейтенант Жашкезик болчу. Булардын бар. Бул бардыктан бизде уже улуу генералдарыбыз бар, ошолор да аябай жакшы билет бул. Бул МВДда мындай досьелери болбойбу? Жок, кийин мен депутат болуп жүргөндө чыр-чатак болгон. 96-жылы. Буну биздин Верховный сот жана эмелердин бардыгын оправдать этип койгон, заочно. Бул келбей эле, заочно эле оправдать этип коюшкан. СССР убагында туура эмес камалган, тиги бу деп эле баарын эметип, анан срок давности эмес фамилиясын айтпай эле коеюн, ал соттор өлүп калды. Анан ким бунун артында турган, мен депутат болуп териштиргем. Анткени мен депутат болуп турганда коррупция жана организованный преступность күрөш боюнча комиссиянын төрагасы болчумун. Вечерний Бишкекке да ушунун баары чыккан, чоң статья болуп. Аны ошондо эле териштиргенбиз, ошондо чечим чыгарып коюшкан. Законодательный собраниянын эме болчусу, депутат болгон. Мыйзам чыгарыш палатан. Ошондо эле ызы чуу болгон. Ошондо эле бизде чоң коррупция болчу да, башталып. Ошондо анан жанагы учеттордон алдырып коюшкан. Бирок любой оперативник бүгүнкүгө чейин, даже жаш балдар билет буну. Азимрой деп ошо Москвага барганда, фамилиясын, Америкага барганда, ошол жерде үйлөнүп, анан аялдын фамилиясын алып алган. Ошондой. Рахмат анда сизге. Политклиника медиасын тет-а-тет берүүсүн аяктадык. Биздин студияда мейманда генерал-майор Өмүрбек Субаналиев болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Сизге маегиңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Рахмат сиздерге.